Вакыттын өтүшү менен варикоз оорусу кеңири жайылып, улам жашарып баратат. Мындан 10-15 жыл мурда жабыркаган адамдардын көбүн улуу адамдар түзсө, учурда басымдуу бөлүгүн 25-30 жаштагылар ээледи дешет адистер. Эмне үчүн варикоз оорусуна кабылгандардын саны көбөйүп баратат? Ушул жана башка суроолордун тегерегинде бүгүн биз маектешебиз. Саламатсыздарбы? Эфирде кайрадан сиздердин саламаттыгыңыздарды ойлогон Ден соолук программасы, аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу тили көрүүчүлөр, дал ушул тема боюнча эгерде сизде да кандайдыр бир суроолор жарылса, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Байланышчу телефондор 032 22 код аркылуу 24487 номер жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт 0508 87 88 97 номери. Анда студиянын кадырлуу конокторун мен сиздерге тааныштырып өтсөм, Адылбек Жаанбаев Ош областаралык бириккен клиникалык ооруканасынын жүрөк кан тамыр хирургия бөлүм башчысы, медицина илимдеринин кандидаты. Жана ошондой эле шаарыбыздын тургундары келип отурат. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар. Эң алгач эле айтсаңыз, далма ушул варикоз оорусу бул эмне деген оору? Жалпы тили көрүүчүлөргө түшүнүп берип өтсөңүз. Варикоз оорусу бул жүрөккө кайткан вена кан тамырынын кеңейип жана узарып кетишин варикоз оорусу деп айтылат. Жакшы. Адам баласы эмнеден улам далма ушул ооруга кабылат? Бүгүнкү күндө далма ушул оорудан даттангандардын санынын көбүнүн даттануусун угуп калдык да. Ошонун себептери эмнеде, ушуга да токтолуп кетсең. 90% бул оорунун себеби бул кыргыз тилинде айтып коет, кан куйт генетикалык оору. Атадан балага, небереге, же энеден баласына кан куйган оорунун бири эсептелет. Бул негизги себеп кан тамыры 3 кабаттан турса, 3 кабаттын ордуна 2 кабат болуп калат. Ошол себептен бул кан тамыры кеңейип кеткенге жол болот да. Ошондой шарт түзүлөт. Ошол себептен ага кошумча көбүрөөк ушул оор жумуш жасаган кишилер, оор жүктөрдү ташыган кишилер көп ошого кабылат, ушул ооруга. Аны менен барабар мугалимдер, көп тике туруп, поварлар, ошол сыяктуу кассада отургандар, бухгалтерлер көп отургандар, кыймыл аракети аз болгон кишилердин көбүрөөк кездешет ушул катмарда. Сиздин сөзүңүзгө караганда, эгерде адам баласы бир ордунда туруп, жумуш жасай турган болсо, эки жака кыймыл аз боло турган болсо, анда сөзсүз түрдө бул ооруга кабылып калышы мүмкүн экен да. Сөзсүз түрдө эмес, басынч ошо басымдуулук болот да ошолор ооруга. Жакшы. Анан мына ушул варикоз оорусуна кабылган кантип байкаса болот? Биринчи белгилери жөнүндө да айтып берсеңиз. Биринчи белгилери көбүнчөсү кечкисин буту талый баштайт. Анан бутунда майда жылдызчалар пайда болот. Майда кан тамырлар жылдызчалар болот. Бул биринчи даражада болот. Көзгө көрүнөр кан тамырлар көрүнө баштаганда бул экинчи даражага өтөт. Анан бутунда шишик пайда болгондо үчүнчү даражага өтөт. Бутуна дак түшүп, өңү түсү өзгөргөндөн баштап 4-үнчү даражага өтүлөт. Анан жара пайда болуп, алды бүтүп калып, тыртыктары пайда болгондо ал 5-чи даража дейт. Ачык болгон жараны 6-чы даража деп эсептейбиз. Бул эң оор даражасы. Себеби дегенде кан жүрөккө толук кайтпастан бутта калып, ошол жаралар бүтүшүнө аябай чоң тоскоолдук бергендиктен ал жаралардын бүтүшү жарым жылга же 1 жылга созулуп кетиши ыктымал. Ошол себептен 6-чы даражага жеткизбегенге аракет кылыш керек. Жакшы. Ардактуу тили көрүүчүлөр, дал ушул тема боюнча эгерде сизде да кандайдыр бир суроо жарылса, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыз болот. Байланышчу телефондор 032 22 код аркылуу 24487 номери жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт 0508 87 88 97 номери. Маегибизге кайрылып келсек, бизге студиябызга шаар тургундары келген, атайын суроолор даярдап келген десем болот. Анда кезек аудиторияда кандай суроо бересиздер? Микрофонду алып суроо берсеңиздер болот. Бул жакта микрофон. Саламатсызбы? Менин атым Айдана. Менин вопросум азыр көбүрөөк варикозго жашы орто келген, мисалы 20 жашта, 30 жаштагылар көбүрөөк варикозго мындай кабылышат да. Мурун мындай жашы улгайгандар кабылса, азыр ошол орто муундар эмне себептерден ушул орто муундар көбүрөөк варикозго кабылып атат? Оорунун жашарып барат. Ошол жана айтып кеткендей, кыймыл аракеттин аздыгынан болуп атат да. Биз көбүрөөк
отуруп калып атабыз же болбосо көбүрөөк тике туруп калып атабыз. Баскан жолубузду унаалар кыскартып, учактар кыскарткан себебинен илгери жаатчан же жөө жүрчүбүз да. Ошондон кан айланып ага жол берүүчүбүз. Азыр көп кыймыл аракеттин азайгандан баштап ошондон башталып атат да. Негизги себептер ошолор. Ошондо айтсаңыз, Адыл мырза, негизинен мына ушул оорунун алдын алуу үчүн биз эмнелерге өзгөчө көңүл бурушубуз керек? Тынбай басышыбыз керек деп атасыз. Бунун деле кандайдыр бир зыян жактары жокпу деген дагы суроо жаралат да. Жок, эч качан көп баскандын зыяны болгон эмес. Болбойт да деле. Ден соолук мүмкүнчүлүк берсе, башка оорулар менен киши оорубаса, анда баскан бул эң пайдалуу бир аракет деп эсептейм. Себеби дегенде бул ооруну алдын алыш үчүн биринчиден көбүрөөк баш керек, анан тамак саатын өзгөртүш керек. Майлуу тамак жебей, ачуу тамак жебей, туздуу тамак жебегенге аракет кылыш керек. Анан азыркы заманбап ичимдиктерди ичип, мисалы кола же болбосо энергетик сыяктуу эмелердин баарын ичпесе, киши баласы оорубайт го деп ойлойм да. Жакшы, демек туура тамактануу, анан сөзсүз түрдө сергек жашоо образында жашаш керек. Албетте. Жакшы, телегөрүүчүдөн суроо келиптир. Саламатсыздарбы? Варикоздон кантип кутулса болот? Кантип сакайса болот деген суроо калтырыптыр. Сөзсүз түрдө операция жолу менен дарылайсыздарбы же болбосо эми башталган болсо кандайдыр бир дары дармектин жардамы менен да токтотуп калсак болобу деген суроо. Бул аябай татаал суроо, бирок туура суроо деп эсептейм. Ал кан кууп генетикалык оору болгон себебинен эгерде киши баласы 3 кабаттын ордуна 2 кабаттуу тамыр менен төрөлгөн болсо, ал эртедир кечтир кандайдыр алдын ала чарасына кылганына карабастан баары эле бул оору чалдыгат деп ойлойм да, калат деп ойлойм. Себеби дегенде ал жука тамыр убак сааты келгенде баары эле туруштук бербей кеңейип кетет же узарып кетет. Варикоз оорусуна алып келет. Анан дарылоо жолдору абдан көп. Эң бир биринчи даражасында дарыласа болот. Экинчи даража, үчүнчү даражалар калган даражаларында негизи ультраүн менен изилдөө өткөзүп кан тамырларды. Анын натыйжасына карап результатына. Эгерде ал жерде клапандар иштебей аткан болсо, башка бир дары менен же башка бир ыкма менен ал клапанды калыбына келтирип же дарылап аракеттер кандай десем маанисиз деп ойлоп эсептейм. Аны биздин тажрыйба көрсөтөт, мисалы. Аны сөзсүз түрдө операция жасаш керек. Эгерде клапандары иштеп, жана кан тамырларын эметсе, анда дарылаганга мүмкүнчүлүк болот деп ойлойм. Дарылагандын флавоноид деген дарылар бар, дагы көптөгөн башка дарылар бар. Операциянын 3 түрү бар. Бул лазер менен жокулса болот, склеротерапия деп коет. Экинчи түрү зонд Бэбкок деп коет, зондовое удаление бар. И дагы бир түрү бул Союз кезинде жөн эле кесип алганбыз. Ошол жөн эле операция жолу менен кесип эле ошол кеңейип кеткен тамырларды алабыз. Эч качан адамдар, биздин көрүүчүлөр коркуп же болбосо көп суроолор туулат. Буну алып койгондон кийин кан кайсы жол менен кайра жүрөккө кайтып, бул кан айлануусу кайра бузулуп калат го деп ойлошот. Бул айтып кетсем, түшүндүрө кетсем, варикоз оорусуна көбүнчөсү сырткы тамырлар кабылат. Сырткы тамырлар бизде терморегуляция деп коет. Бул дененин ысып кетип же сууп кеткенине контролдогон тамырлар болгондуктан аны алгандан биз көп деле дене жабыркабайт. Ошол себептен негизги кан ташуучу жумушту ички тамырлар аткарганын себебинен сырткыны алып койгондон мисалы дене андан закка тартпайт. Жакшы. Кийинки суроо мындай. Саламатсыздарбы? Сиз көп баскыла деп айтып атасыз дейт. Бирок ошол көп баскандан улам, көп тургандан улам варикозго кабылып жатпайбызбы дейт. Мен дарыгерге кайрылсам дейт, көп баспагын деп туруп жумушту азыраак жасагын деген ушундай кеңештерин айтты эле деген суроо калтырыптыр да. Дарыгердин баары деле тагыраак айтып кетсем, флеболог доктор эмес, же болбосо кан тамырлар адиси эмес болгондуктан ар кандай өзүнүн көз караштары менен, өзүнүн түшүнүгү менен башкача түшүндүрүүлөр бериши мүмкүн. Бул
эми алардын ою боюнча азыраак басса азыраак күч келип ошондон чыкпайт деп ойлошот. ооба, күч келет. Ал бир аз жаңылыштык деп эсептейбиз. Себеби дегенде киши канчалык көп басса ошончолук булчуңдар чыйралып, ошончолук булчуңдар канды жүрөккө кайра келүүсүнө чоң жардам көрсөтөт. Кан айланууга көп жол түзүлөт да. Ошол себептен баскан дагы бир жолу кайталап кетем пайдалуу. Кечке баспай тике туруп же кечке кыймыл аракетсиз отуруп калган кишилерде албетте бул варикоз оорусу көбүрөөк жолугат да. Жакшы, кийинки суроо мындай. Жашым 19да дейт, бутумда дейт, майда кан тамырларым кызарып көрүнүп турат дейт. Анан кечкисин кээде ооруйт дейт. Эмне кылышым керек деген суроо калтырыптыр да. Жана айтып кеткендей, ультраүн изилдөө менен текшерип, ал жерде негизи ошол вена кан тамырларынын ички турган акыбалын текшериш керек. Эгерде ал жерде клапандар баары жайында болуп, ошол вена кан тамырларынын тонусу, чыйралуусу керектүү деңгээлде болсо, аны просто капиллярная сетка деп коет орус тилинде. Мында капилляр торчосу болуп калат. Анын көбүндө көп аялдарда ал кездешет. Аны бизде косметический операциялар бар. Мисалы склеротерапия деп коет. Аны кичинекей ийне менен сайып, аларга атайын зат киргизип, аларды көзгө көрүнбөй турган косметический эффектке алып келсек болот. Бирок ал майда тамырлар көбүнчөсү чоң оорунун башталуусу деп бир жагынан эсептейбиз, экинчиден болгон эле косметический дефект деп эсептейбиз. Ден соолукка көп деле зыян келтирбейт деп. Кээде оорутат деп дегенинен. Кээде оорутат, ооба. Ошону эми УЗИде текшериш керек, себеби бутун оорусунун себеби абдан көп. Бул биринчиден муун оорулары бар, тарамыш оорулары бар, булчуң оорулары бар, нерв оорулары бар. Эми бут бир гана кан тамырдан турбайт да, көптөгөн сөөктөр бар. Ошол себептен кайсы бирин иликтеш керек да, аны такташ керек, анализ жүргүзүш керек, рема тесттерди тапшырыш керек, же болбосо ошол эле невропатологко көрүнүш керек. Ошол сыяктуу биз иликтөө жүргүзүп, анан өзүбүздүн оорубуздун же себебин таап туруп, ошого жараша дарылоо жолун көрсөтүш керек да. Жакшы, кийинки суроо мындай. Саламатсыздарбы? Менин варикозум дейт, тизенин алдында бар болчу дейт. Анан азыр болсо жатынга жетип калды дейт, варикозум дейт. Анан мен азыр 3 кызым бар дейт, дагы уул төрөшүм керек дейт. Негизи төрөсөм болобу деген суроо калды. Албетте төрөсө болот. Бул суроону биз сиз эмес, көптөгөн бизге келген оорулардын баары ошол суроону беришет. Варикоз оорусу эч качан төрөбөсө болбойт деген айткан жаңылыштык деп эсептейм. Төрөсө болот. Бир гана ошо варикоз оорусунан кутулуп алып, кайсы бир жолу менен өзү туура келген жолу менен сакайгандан кийин, айыккандан кийин төрөсө боло берет, эмнеге болбойт. Ал эми ушул абалда мисалы көрүнбөй туруп, ошо варикоздон сакайбай туруп эле төрөсө болот же буларга сунуштабайсызбы? Жок, бул бир топ коркунуч жаратат. Себеби дегенде ал кеңейип кеткен тамырда кан айлануусу бузулганын себебинен кан туруп калат да, ал жерге кан уюп калса, уюган кан жүрөккө кетип калса, анда күтүлбөгөн кокустар көп болуп кетиши мүмкүн. Ошол себептен алдын ала варикоз оорусунан кутулуп туруп, анан төрөсө боло берет деп ойлойм. Андан кийин пландаш керек экен, Ооба. Жакшы, кийинки суроо. Саламатсыздарбы? Менин апамдын варикозу аябай көбөйүп баратат дейт, белине чейин жетип калды. Анан буттарында аябай чоң дейт. Кантип кутулсак болот, эмне кылабыз деген суроолор калтырыптыр да. Албетте буну ультраүн изилдөөсүн өткөзүп туруп, эгерде ички тамырлары бул ооруга кабылбаган болсо, клапандары состояниясы уже иштен чыккан болсо, албетте операция жасаш керек. Бизде көбүнчөсү жаш жетип калды деп көбү операцияга болбойт, калат. Анан көбү жаш го деп анда болбой калат. Бул оорусун биз 3 жаштан баштап, мен грубо айтканда 93 жашка чейин операция жасай беребиз. Анан мындай возрастı жок. Азыркы наркоз берүү, оорутпоочу ыкмалар аябай заманбап болуп, ден соолукка эч кандай зыян келтирбейт. Илгери наркоз берсең 5 жыл өмүрүң кыскарат, же память кетип калат, же туура эмес ойлонуп калам, чочуп калам дегендер бар. Ал эми эң бир чоң жаңылыштык элдердин, оорулардын. Ошол себептен коркпостон келип, аны дарылатып кетсе боло берет.
Жакшы, кийинки суроомундай: саламатсыздарбы, мен буттарымда варикозум бар эле дейт. Жылдан жылга көбөйүп баратканын сезип атам дейт. Эмне кылышым керек, кандай кутуламын деген. Сөзсүз түрдө бул дагы сизге кайрылыш керек экен, э? Албетте. Бул ошо варикоздун кесип ээсинин аты флеболог деп коет. Врач флеболог. Кыргызстан боюнча өзгөчө менчик ооруканаларда бар. Бизде өкмөттүн ооруканасында биз сосудистый хирург, кан тамырлар хирургу болуп калабыз. Биз кандай артерияны карасак, венасын деле кошо карай беребиз. Негизи ошо врач флебологко көрүнүп, андан кеңеш алып, андан изилдөө өткөзүлүп, текшерилип, анан ошондон туура кеңеш алып, туура жолу менен кутулса болот деп ойлойм. Бул оору тукум куйбу деген да суроолор келди көптөгөн. 90% тукум куйду. 10% же боюнда бар себеби болот, же оор жумуш болот, же болбосо дагы башка бир жолдор менен жаралат. Себеби дегенде аялдардын баары эле басынч пайыз баары эле боюнда болот. Баарында эле варикоз болбойт. Көбү жумуш, оор жумуш жасайт. Баарында эле варикоз боло бербейт. Ошол кан тамыры айтып кеткенде жукалардыкы чыгып кетет. Жакшы, сизден кеңеш болсун, келечекте эне болом дегендер отурат студиябызда. Ошол эле учурда бизди көрүп жаткан ушул апаларга дагы, апа болом деген айымдарга да кеңеш болсун. Ушул кош бойлуу кезинде ушул варикозго кабылат деген сөздү да көп угабыз да. Анан кандай кеңеш айтат элеңиз? Ошо кош бойлуулукту дагы балким туура көтөрүш керекпи? Ушул боюнча адис катары айтсаңыз. Эми биз сыртка көп чыгып, башка өлкөлөргө барып жетишкен, Европа же Америка өлкөлөрүнө барып көп тажрыйба алмашып келебиз. Алардын тажрыйбасына караганда, мисалы кош бойлуу аялдардын 100% баары ошол флеболог врачтан кеңеш алмайын сайын төрөгөнгө уруксат жок да. Алдын ала ушу боюна болгондон баштап, ошо врач флеболог жана стоматолог башка өзүнүн мындай тизмесинде бар врачтар бар. Ошолордун баарын өтмөйүн сайын аларды төрөткө жол өтпөйт негизичи. Алардын обязательно сөзсүз түрдө флебологдор көрүп, өзүнүн текшерүүлөрүн өткөзүп, анан ошолордун коркунучу жок малда, же болбосо алдын ала эгерде варикоз болуп калган учурда дагы дарылоосуз төрөтпөйт. Төрөттүн алдынан дагы бир sıra текшерип, анан кийин төрөткө алып барышат да. Анда дагы ошол көбүнчөсү кесарево сечение болобу же өзү төрөйбү деп ушул кан тамыр хирургдары өздөрүнүн пикирин айтышат. Көбүнчөсү ушу бизге кайрылышат. Эгерде кан тамырынын диаметри, кеңдиги нормадан ашып кеткен болсо, көбүнчөсү биз кесарево сеченияны сунуштайбыз. Төрөгөн убакта кан тамырлар жарылып кетип, айрылып кетип, анан кан токтото албаган учурлар да көп болот. Биз төрөт маалында көп күнүгө же бир жолу же эки жолу барып роддомдо ошолорду токтотуп жүрөбүз. Бүгүнкү күндө ошону алдын ала ушуга жеткизбестен кан жоготпой жашына төрөгөнгө келип бизден кеңеш алып кетишет негизи баары эле. Жакшы, анан дагы бүгүнкү күндө жаштар мода кылып бийик таканы кийишет да. Бул дагы кандайдыр бир варикоздун жаралышына себепчи болобу? Менин жеке көз карашым эч кандай бутун учкаштырып отуруп, же болбосо бийик така кийген эч кандай бул варикозго тиешеси жок деп ойлойм. Бул көбүнчөсү кишинин осанкасына, позвоночник жана омуртка түзүлүшү, жамбаш түзүлүшүнө, төрөгөнгө может какой-то бир тоскоолдук жаратышы мүмкүн. Варикоз оорусунун эч кандай себеби жок. Себеп катары эсептелбейт. Жакшы, саламатсыздарбы? Ашыкча салмактуулуктагы варикозго алып келеби деген суроо. Албетте. Кийинки суроо мындай экен: саламатсыздарбы? Жашым 37 дейт. Тиземден өйдү дейт. Варикозум бар. Кандай дары-дармек майызды колдонсом болот үй шартында деген суроо калтырыптыр да. Варикоз оорусун дарылайм десек, ар бир оорулуу ойлош керек. Бул оорулуу клапан кеткен болсо, жана айтып кеткендей, муну өмүр бою дарылашка туура келип калат. Албетте биздин азыр колубуздун астында турган дарылардын аты көп, пайдасы көбүрөөк көрсөткөн дарылар мастардын, мисалы леотон, тромблез, иши кылса курамында гепарин бар болгон
же болбосо троксирутин бар болгон конский каштан, капсикам деген эме ошол сыяктуу заттар болсо, аларды колдонсо болот. Булар убактынча жардам берет. Дагы бир жолу кайталап кетем, убактынча жардам берет. Оорууну басат экен. Ооба. Болгону эле ошол таасири ошондой болот. Негизи варикоз ооруна жалыккан кишилердин баары, оорулардын баардыгы компрессионный чулки деп коет. Басынычы мындай чулки, гольфы, колготасы бар, ошону кийип жүрсө, дары ичиштин кажети жок болуп калат да. Кереги жок болуп калат. Ошон үчүн мүмкүн болушунча дарынын ордуна ошол чулки кийип алып жүргөн туурараак болуп эсептелет. Пайдасы көбүрөөк болот. Жакшы. Саламатсыздарбы? Энем 70 жашта дейт. Бутун варикоздор аябай чоңоюп баратат дейт. Операция жолу менен сакайтыш керекпи, же болбосо дары-дармекпи деп суроо калтырыптыр да. 70 жаштагылар деле бүгүнкү күндө операция жасайсыздар. Албетте 70 жашта биз үчүн чек эмес. Бүгүнкү замандын медицинасы андан жана айтып кеткендей 93 жашка чейин операция жасайбыз. Албетте ал жашта өзүнчө бир коркунучтуу болот, себеби жүрөгү же башка органдары башка бир оорулуктарга кабылданып калышы мүмкүн. Аны операциядан мурун баарын бир сыйра текшерип, алдын ала иш-чараларын жасап, дарылоосун өткөзүп туруп, анан кийин жасайбыз. Эми келе калса эле жасай калбайбыз. Албетте текшерүүлөрдү өткөзүп, эгерде Операцияны көтөрө алабы? Көтөрө алып текшеребиз, денесин мүмкүнчүлүгүн текшеребиз да. Буурдун, бөйрөктүн, жүрөктүн бүт органдарын. Анан мүмкүн болсо, аны жасап беребиз операциясын. Жакшы. Саламатсыздарбы? Мен табарсыгымда дейт, варикоз бар дейт. Үйлөнө элекмин. Аны эмне кылышым керек? Операция жасатышым керек болбу, же болбосо жөн койсом болобу? Мага кийин кандайдыр бир тоскоолдугун тийгизип калбайбы? Эркек бала экен. Эркек бала экен. Анан кеде-кеде оорутуп да турат деп. Бул оорусу варикоцеле деп диагноз коюлат. Бул ошол варикоздун бир түрү. Табарсыгын эркектерде болот. Эми изилдөөлөр көрсөтөт, что бул убагында дарыланбаса тукумсуздук алып келет деген ошондой пикир эмес, бул ушундай текшерилип, уже далилденген нерсе. Аны бүгүнкү күндө 15-20 мүнөттө отурган эле операция, 1-2 сантиметр расфрез менен андан кийин үйүнө кете берсе болот. Больницага жатып, же бир дары алып ичип кажети жок эч кандай. Бүгүнкү күндө ал аябай оңой жолго түшүп калган. Жакшы, кийинки суроо. Саламатсыздарбы? Мен 7 айлык кош бойлуумун дейт. Анан дарыгерге кайрылсам, флебодия деген дарыны жазып берди дейт. Варикозум бар деген суроо калтырыптыр. Ооба, флебодия дарысы бул Инотек деген Франциянын дарысы болуп эсептелет, микронизированный форма. 3 айдан кийинкисине баарына уруксат берилет, күнүгө 1 маал ичип турат, 600 миллиграммдык дозада. Бул туура эле кеңеш, ичсе боло берет, уланта бериш керек. Төрөгөндөн кийин токтотуш керек, себеби ал сүт менен балага өтүшү мүмкүн, ошондон токтотуш керек. Төрөгөнгө чейин ичсе боло берет. Демек, балага зыяны жок, Төрөгү чөктү. Төрөгү чөктү, балага кан менен өтпөйт, сүт менен өтөт. Сиздер Түз эфирде Ден соолук программасына ортоктош болуп жатасыздар, ырдактуу телегөрүүчүлөр. Дал ушул тема боюнча эгерде сиздерде кандайдыр бир суроолор жаралса, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Байланыш үчүн телефондор 08222 коду аркылуу 24487 номер жана ошондой эле WhatsApp номери да иштейт, 0508 87 88 97 номери. Адам маегибизге кайрылып келсек, бизде аудиториядан конокторубузда суроосу бар экен, анда берсе. Дененин кайсыл бөлүгүндө варикоз көбүрөөк пайда болот? Ушул жөнүндө айтып. Варикоз оорусу эң көп бутунда болот. Кызыл өңгөчтө болот, колдо болот, бутта болот, бар жогунда болот. Кайыкта вена болсо, бүт барында кеңейип кетүүсү ар кандай бир себептер менен болушу мүмкүн. 90% бутунда кездешет. Жакшы, кийинки суроону да берсеңиздер болот. Кандай суроо бересиз?
Саламатсызбы? Сиз азыр кыймыл аз адамдарда варикоз пайда болуу мүмкүнчүлүгү кеңири дедиңиз да. Анан көп отуруп иштеген адамдарда кандай көнүгүүлөрдү сунуштамаксыз ошол варикоздун алдын алуу үчүн? Бир чет өлкөнүн тажрыйбасына кайрылып кетсем деп ойлойм. Бүт отуруп офисный жумушчуларга көбүнчөсү атайын убакыт бөлүнөт. Ошол бир 10-15 мүнөт компаниясы менен кошуп бир какой-то иш аракеттерин жасап, физический зарядка деп коет. Ошону сөзсүз аткарышат. Отуруп, туруп, эңкейип, кайра эметип, канын бир сыра жүгүртүп, бир 5-10 мүнөт секирип, эметип неметишет. Анан аларга сөзсүз, мисалы, бир гана офис ишчилерин эмес, мисалы, учакта көп учкандар дагы, мисалы, узак бир континенттен 12-13 саат учкандарга дагы сунуш берилет, сөзсүз түрдө тапанын ойнотуп, постоянно жумуш аракет кылып туруш керек, жөн отурганда деле. Ошону менен булчуңдарды чийре алып, канды кайра жүрөккө кайтканга аракет кылат да. Сөзсүз бут кыймылдап туруш керек, тапандар ойноп туруш керек. Ошондой бир кеңеш берилет, сөзсүз. Эми бай компанияларда, авиакомпанияларда учакка отургандан соң бүт пассажирлерге баягы айтып кеткен компрессионный чулки таратат, баарды кийип алып учуп кетишет. Жакшы, бизде байланышта көрүүчүбүз бар экен, анда кабыл алып түз эфирге алып чыксак. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Кандай сурооңуз бар? Урматтуу көрүүчү, биз сизди угуп жатабыз десек, бизден алыстап кетти. Негизинен көпчүлүк телекөрүүчүлөрдүн суроосу үй шартында кандай жакшы кылсак болот, операциясыз дарыласа болобу, толук сакайса болобу булардан деген суроолорду аябай көп калтырыптыр. Ошого байланыштуу баарын бир кылып бердим да ошону. Көбүнчөсү бул ооруну үй шартында эле дарыланат. Варикоз оорусун бүгүнкү күндө эч кайсы бир ооруканага жаткызып дарылаган кездешпейт. Бир гана өтүшүп кеткен, жанагы 5-6 даражада болуп кетип, трофический язвалар деп коет. Ошолор ачылып кеткен гана ошол язваны дарылаш үчүн гана жаткызабыз. Негизи ошол көрөрмандарга сурагандай үй шартында эле дарыланышат. Жана айткан флебо, детролекс, троксирутин деген дарылардын азыркы күндө аябай түрү көп. Сөзсүз түрдө кеңешти алып алып, үйдө дарыланса болот. Жакшы. Анан биз мына айтып атабыз да, негизинен ушул оорунун алдын алуу үчүн көп кыймылда болуш керек депчи. Анан чындыгында бутубуз кыймылдабай калгандан улам, бир жерде тура бергенден улам ушул варикоз пайда болуп атат деп түшүнсөк, ал эми мисалы бүгүнкү күндө жогоруда суроо беришти го, белдерде белге чейин чыгып атат варикоз депчи. Оорусу бул кандайча деген дагы суроо. Белге чыккан бизде баягындай эки себеп бар варикоз чыгуунун. Бул первичный жана вторичный варикоз деп коет. Первичный варикоз бул ошол тубаса тамыры жука болуп чыгып кеткен варикоздор первичный дейт. Анан ички тамырлары тромбоз болуп тосулуп калып, ошол ички тамырды кан ташуу милдетин сырткы тамырлар алганда, ошондо кава анастомоз деп коет, ошондо белге, төшүнө чейин курсагына чыгып кетет бүт баардыгы. Ал эми аргасыздыктын айланса, аны тийип же операция жасаштын кереги жок. Аны жасаса эң бир туура эмес аракет болуп эсептелет. Ошондуктан адашпаш үчүн бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүк бар. Ультра үн менен изилдеп, текшерилип, андан кийин бир дарылоо аракеттерине жол салыш керек да. Анан эрте бирдемке ичип же болбосо көп айылдарда же башка региондордо варикоз деп операция кылып койгон, бул эң туура эмес аракет болуп калат. Тескери аракет болуп калат. Жакшы, кийинки суроо. Саламатсыздарбы? Жашым 17-де дейт. Буттарымда аябай варикоз көбөйүп баратат дейт. Мен эгиздин пай уулум дейт. Ал эми шеригимде болсо дейт, такыр варикоз жок дейт. Эмне себептен деген суроо калтырыптыр. Эгиздердин эки түрү бар. Однояйцевый, двухяйцевый деп коет. Эгерде однояйцевый эгиз болсо, алардын экөөнү тең болмок. Разнояйцевый болгондуктан монукумда бар, тиги шеригинде жок. Ошол себептен бул оорулууда ошо варикоз бар. Түшүнүк ошол. Дарылоо ыкмалары баарына айтып кеткендей, же операция, же чулки кийип жүрүш керек. Жакшы. Саламатсыздарбы? Мен 8 айлык кош бойлуумун.
Анан траксивазин деген майзбер дейт. Бул туура элеби деген суроо калтырыптыр. Туура эле. Майстарды көп сүйкөсө болбойт негизи. Биздин тажрыйбада көрсөткөндөй 1 айга чейин сүртсө болот. 1 айдан кийин көнүгүү симптом деп коет. Симптом привыкания болуп калат. Дене көнүп ага таасир этпей калат. Ошон үчүн 2 жума 3 жумадан кийин ал майсты башка майска алмаштырганга муктаж болот. Алмаштырып туруш керек. Алмаштырып туруш керек. Анын таасирин көрбөй калат, пайдасын көрбөй калат. Жакшы. Негизинен кийинки суроону мындай берсем, негизинен бүгүнкү күндө дарылоо ыкмасы жөнүндө сурагандар көп да. Анан операция жолу менен деп жогоруда 3 түргө бөлүп кеттиңиз. 3 түр менен операция жасалат бизде деп. Ошол боюнча дагы айтып берсеңиз кененирээк. Анан кайсынысы организм үчүн, бейтап үчүн өзгөчө пайдалуу? Кандай гана аракет кылынбасы бүгүнкү күндө баарынын максаты бир, натыйжасы бир. Лазер болобу, зонд менен алабызбы, же жөн эле кесип алабызбы, результат бир, ошо варикоз оорусунан кутулат. Бир гана андан кийинки шарттар менен айырмаланат. Мисалы, лазерди алсак, ал заматта эле лазер болуп, операция болгондон кийин үйүнө кете берет, эч кандай чектелүү коюлбайт. Жүк көтөрбөйсүң, жумушка барбайсың, сууга түшпөйсүң, ошого окшогон көп талаптарды кереги жок болуп калат. Бирок ал кымбат. Ыкма велосипед бүгүнкү күндө бир $600–700 талап кылган операция велосипед. Ал өкмөттүн больницасында ал жок, менчиктерде бар. Жасалып атат Бишкекте, Ошто, эки жерде бар. Ошону менен бирге зонд менен мисалы операция кылсак, анда кичирээк бир 1–2 сантиметрге жараша разрезтер, то есть кесүүлөр жасалат. Анын арасынан ошол зондду салып, ошону менен алабыз варикоздорду. Ал операциядан кийин 1–2 жумага чейин иш чектелүүсү коюлат. Операциядан кийин бутуна туруп, 1 жумадан кийин үйүнө кетсе болот. Анда чектелүүлөр азыраак. Үчүнчүсү, бул жөн эле кесип алабыз. Анда албетте 2–3 күн операциядан кийин кичине жатканга жарасы көптүгүнөн оорусу күч болот. Ошондуктан 2–3 күн жатканга оорулуу муктаж болот. Андан кийин 2 жума 10 күнгө чейин дарыланат биздин больницада. 6 айга чейин чектелүү коет, жанагы оор салмактарды көтөрбөй, чулки кийип, сууга түшпөй жүргөм себеби жарап көп болгондуктан себенем эле. Негизи максаты бир, аракет бир, эффект бардыгында бирдей эле болот. Бардыгынын максаты бир, анан окшош эле. Бирок кээде бул ыкмалар менен, азыр заманбап ыкмалар менен жасата турган болсо, бул бейтап үчүн жеңилирээк болот. Жеңилирээк, оорутуу дагы болбосо керек. Оорутуу да болбойт. Эми көбүнчөсү бизде баягы зонд менен, зонддор бизде мурун көп колдонгон зонддор болчу. Бүгүнкү күндө биз бир жолу эле колдонгон зонддорду колдонобуз. Себеби дегенде бир зондду 2 кишиге иштетсең, анан кан ооруунан жуккан оорулар бири-бирине өтпөш үчүн биз бир жолу колдонгонго өткөнбүз көптөн бери. Ар кандай, тиги көп колдонгондо эле стерилизация аппарат жакшы болсо, стерилизация кылып кайра колдонсо болот. Бирок оорулар өздөрү көбүнчөсү ошол бир колдонуп, ошол андан башка ооруларга колдонбой турган жолду өздөрү тандашат негизи. Ага гарантия көбүрөөк. Мисалы гепатит же ВИЧ да окшогон кан оорулары жукпайт деген эми кепилдик бар да. Ошол себептен көбүнчөсү бүгүнкү күндө ошол ыкма менен операция жасалат. Жанагы кесип алганыбызды эми жакыр деп айтпайм, эми колунда мүмкүнчүлүгү азыраак кишилер жасатат. Эми анда кичине көбүрөөк жатып калат да, ошонусу эле бар. А так результаты баарыныкы бирдей эле. Анда эле колдонсо болот. Лазер кичине акчасы кымбатыраак болгондуктан ага киши азыраак келет. Жакшы. Кийинки суроо, саламатсыздарбы? Операция жасаткандан кийин деле адамдар тамырым ооруп жатат деп даттанып калышат дейт. Эмне себептен деген суроо калтырыптыр да. Мисалы операциядан кийин толук кутулабы бул оорудан же болбосо ушундай оорутуулар болуп турабы? Бизде бутта 3 вена системасы бар. Бизде бүгүнкү күндө кыскача жооп берсеңиз.
чоң тери астындагы вена кабылданса, биз ошого гана аракет кылабыз. Андан тышкары дагы кичине вена системасы бар. Убакыт өткөндөн кийин тамыр жок болсо, андан да чыгып кетиши ыктымал. Ошо чыгып кетиши мүмкүн, кайталанышы мүмкүн. Негизи 100 кишиден 7 кишиде кайра келишет. Кайрадан операция жасаганга келет. Бирок анын пайызы аябай аз алар кишилердин саны. Операция жасатуунун суммасы канча болду мамлекеттик медициналык мекемелерде деп айттыр? Bunun бардыгы эмеден милдеттүү медицина немеси бар, камсыздоосу бар, страховка, ОМС деп коет. Ошонун барбы кишиде жок ошого баглуу. Эгерде ОМС бар болсо барып экерлөө болот. Өкмөттө. Бүгүнкү күндө жана зонд деп калдыңыз, зондторду Зондторду эгерде айтып атпайм, эгерде многоразовый стерилизацияга макул болсо, аны деле колдоно беребиз, ал деле бекер боло берет. Анан жок, одноразовый мага бер десе, анда аны сатып алганга өздөрү сатып келсе, биз жасап беребиз. Сизге кантип байланышсак болот? Байланыш номерлериңизди айтып коесузбу деген суроолорду көпчүлүк көрүп. Албетте 555 277 166 номери менен байланышсаңар болот. Бир гана сураныч, күндүзү чалсаңыздар. Жакшы. Ардактуу теле көрүүчүлөр, бүгүнкү коногубуз Адылбек Жанбаев, Ош областар аралык бириккен клиникалык ооруканасынын жүрөк кан тамыр хирургия бөлүмүнүн башчысы жана ошондой эле шаарыбыздын тургундары келип катышып берди. Сизге рахмат айтабыз. Жакшы кеңештерди айтып өттүңүз. Эфирден сырткары да сөзсүз түрдө калган суроолорго жооп бересиз деген ойдомун. Ишиңизде ийгиликтер болсун. Рахмат. Эч ким оорубасын, Кыргызстан. Ушун менен Илим жана билим телеканалынын ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Аны мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.